Сыргаз байке суроомо жооп алып бериңизчи дейт. Элзира деген девушкасы экен. Нурмат жакшы билет өзү. Тажаттың кетчи шоу бизнестен. Азамат. Карабай жак. Дароо эле. 3 катуу. Атабеков же Нурлан Насип. Дарекен эме, короче, мага срочно 30 000 сом керек болду. Мен өзүм жакшы жок болупту азыр. Ассаламу алейкум, ардактуу Share Channel YouTube каналдын көрүүчүлөрү жана ошондой эле 7 каналдын телекөрүүчүлөрү. Мына бүгүн биз Coffee Time көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышында отурабыз. Бүгүн мен кофе ичкени, баарлашканы, дагы бир кыргыз эстрадасындагы эң популярдуу, эң сулуу, өзгөчө өзүнүн жөнөкөйлүк сапаты менен элдин оозуна алынган мыкты ырчы мырза. Бүгүн бизде конокто Данияр Эрматов. Кандай жаш келип алдыңызбы? Жакшы. Эсилтер кандай? Жакшы. Ассаламу алейкум. Баарыңыздарга чоң салам. Интернет көрүүчүлөрү, телеканал көрүүчүлөрү. Бул көрсөтүүнү мен дагы көрчүм, мен келип калдым конок болуп. Даярданып келдиңизби? Ооба, бир аз коркунучтуураак эфир болчу, эми аракет кылам, эми жакшыраак жооп бергенге баарына. Ачык айтып дегенде. Ошко келдиңиз. Анан биринчи сизден сурай турган жаңылыгым азыр Кыргызстанда мындай дүң эле болуп, бул Данияр Эрматов Бишкекте концерт берип, спорт ортосунда билет калбай, элдин баары толуп, 3000ден ашыгын көрүүчү калп айтпасам. Эми айтсаңыз, ошол жерде айттыңыз, мен ушул концерт бергенден көрө үйлөнүп алган жеңилирээк депчи. Эгер сыр болбосо канча каражат кетти жалпы сумма? Бул концертке кандай десем, чыгашадан дагы биринчи аябай мындай моралдык жактан да кыйналып каласың. Ошо психологический кетет баары баягы. Нерв деп коесуз. Нерв болосуң чындыгындачы. Кандай болот? Залдагы чоң. Анын рекламалары аябай кымбат чындыгында. Канча кетти? Жалпысынан ошол кандай десем, өзү менен өзү болду концерт. Өзүн өзү жапты. Ошол $15,000 кетип, кайра $15,000 болду. Пайда түштү. Өзү менен өзү болду да. Мен ал максатым ошол болчу, Бишкекке концерт койгондо. Бул отчет концерт. Элге ошол достойный концерт берейин, татыктуу концерт берейин, андан кийин башка областтарга дагы берем депчи. Ошол сыяктуу эле чыгаш аябай көп болду, бирок Кудайга шүгүр элим колдоп келип берди. Баарына ыраазычылык билдирем. Баарына жакты деген ойдомун. Интернет тармагында дагы аябай көп жакшы сөздөр келди. Окуп алып сүйүндүм. Жакшы, анан ошол жерде айтты да, сүйүктүүсү менен тааныштырды депчи. Бул канчалык деңгээлде чындыгы бар? Ошол чынбы? Айжамал Кабылова айтып өттү бул нерсени дагы. Сүйүктүүсү менен тааныштырды деген ал деген жок. Концертке келгендер билет, сүйүктүүм менен тааныштырган жокмун. Аны пока тааныштырбайм деп берейин. Тамаша ал. Азыр эрте деп коебу. Азыр жок. Эми Айжамал эже, мен тамаша көймүн, аябай Айжамал эжеге дагы тамашалап бирде ошентип айтып койгонмун. Анан Айжамал эже аябай ишенчек эже, анан ошону айтыптыр. Эми ага деле жакшы ой менен айтты. Анан ал концертте болсо эч кандай апама жалаң бийчилер келип гүл берди, бир 20-30 кыз гүл бергенде мен тамашалап койгон болчумун. Апа, ушулардын баары сиздин келин балдарыңыз болот депчи. Аны мени көптөн бери угуп жүргөн көрөрмандарым, мени көптөн бери баалап жүргөн инсандар дароо эле түшүнөт тамаша экенин. Анан мындай колун сурамай, андай мындай деген нерселер болгон жок. Болгон жок, Азыр айтып атпайсызбы, 20-30 кыз келип гүл берди, баардыгы ошол сиздин келиндериңиз деп. Анан Универсал командасынын тамаша сеске келди. Бир кашына 10 кыз, бир кашына 10 кыз депчи. Демек алар жаңылышкан турбайбы? 30 кыз турбайбы? 30 кыз, ооба. Бир кашына 10, алар 20 эле болчу го. Жакшы. Анан сиздин концертиңизге саясат жактан дагы белгилүү адамдар, бул Аида Касымалиева, Алы Карашевтер да келгенин көрүп калдык да. Кандай байланышыңыз бар саясат менен, деги эле ушул инсандар менен? Мен аябай ыраазы болдум, ошол эжекелериме, байкелериме дагы келе албай калгандары көп болду. Менин өзүнүн айылдашы катары сыйлап, биздин айылдан чыккан бала деп
ушул мага аябай дем күч берди десем болот да. Жердеш. Ооба, менин жердештерим. Тегил ушул жердешчиликке кандай карайсыз? Жакшы карайм. Бул баягы бөлүнүү деген андай нерсе эмес. Бул деген өзүңдүн айылыңды жакшы көрүп, өзүңдүн айылыңды барктабасаң, өзүңдүн айылыңды жашырсаң, анда башка айылды эч качан мактай албайсың да. Башка областты же болбосо башка жакты. Биринчи өзүңүн баягы бирөөнү айтып коет го, мисалы үчүн ата энесине жакшы кылбаган сага жакшылык кылчу эле деген сыяктуу эле да. Бул деле өзүнүн айылына жакшылык нерсе кылбаган Кыргызстанга бир жакшы нерсе кылып кыйратмак беле деген сыяктуу. Бул өзүнүн айылын сүйүү, өзүнүн туулуп өскөн жерин сүйүү, бул шариатта деле бар да. Туура. Эң сагын. Эми сиз бир аз мындай энеркин отура албай атасыз да, ошон үчүн мен сизге бир Мен алдын ала коркутпаймын. коркуду, жок, коркмай жок. Не деген суроолорду берип берет. Ошон үчүн сизге мындай алалы, бир разминка болуп бир аз жеңилдеп алалы. Мен сизге азыр солорду берем. Бат, ооба же жок деп жооп берсеңиз болот. Даярсызбы? Кеттик. Биринчи суроо: уйкучусузбу? Ооба. Катуу мас болдуңуз беле? Жок. Тамеки тартасызбы? Жок. Сүйүү же чыгармачылык? Сүйүү. Күйөрманыңыз же сүйгөнүңүз? Бирде экөө. Бирөөсүн тандаңыз да. Сүйгөн. Сүйгөнүңүз, Каршыңыз менен мактанасызбы? Ооба. Күйөрмандардан келген каттарга ар дайым жооп бересизби? Ооба, аракет кылам. Боорсок же токоч? Токоч. Орусча билесизби? Билем. Атабеков же Нурлан Насип? Атабеков же Нурлан Насип? Кыйын тандоо болуп калды окшойт, Досум болот, Нурлан Насип. Нурлан Насип, мектеп учурунда балдардан таяк жедиңиз беле? Ооба. Ооба. Тамактын сабизин терип жейсизби? Жок. Бирөөлөр менен катуу урушканда сөгүнөсүзбү? Ооба. Кыздардын артынан чуркадыңыз беле? Ооба. Окууну акча менен бүтүргөн учур болду беле? Ооба. Тарых сабагын жакшы окугансызбы? Ооба, жакшы эле. Экинчи дүйнөлүк согуш качан башталган? 35-жыл, 31-жыл эле, 25 беле. Экинчи 41-жи жылы башталган. 41-чи, Жооп таап алдык. Эми бул суроодо көпчүлүк жаңылышат, себептен 41-чи жылы Германия СССРге кол салган деп, бирок чындыгында экинчи дүйнөлүк согушту Германия 39-жы жылы баштаган экен. Европага кол салып. Ошондон 39-жы жылы деп туура жоопту айтсак болот. Эми бирок 41-жи жылга басым жасалып калган да. 41-жи жылы Советтер Союзуна кол салгандыктан көпчүлүк ошол датаны айтып калат да. Нурмат Садыров менен мамилеңиз кандай? Жакшы. Доссуздар, Анан чыгармачылык жакта мындай атаандашлык бардай сезилет, себептегенде экөөңүздөр тең кыргыз кыздарына бир учурда чыгардыңыздар. Сизде дагы Даниярды, анда дагы Нурматты деген сөздөр бар да. Ооба, бул мындай кандай десем, тушкелүү. Ким туураган ошондо? Аны Нурмат жакшы билет өзү. Ким туураганы? Негизи кандай десем, биринчи менин жазылган негизичи. Биринчи, жазылып, бирок мен ырларды жазгандан кийин сразу эле чыгарбайм да, дароо чыгарбайм. Анан сактап коем көпкө чейинчи. Нурмат көрүп жүргөн, Нурмат доске ушун жазып алып, ушун жазылып калыптыр меники. Меники сөз обон өзүмө таандык да. Нурматтыкын Жылдызбек байке жазып бериптир. Акын. Анан ушундай деп жазып, сеникине окшошуп калыптыр могу жерде күлөгөн. Анан мен ничего, сеники жакшы клип силип тартсаң жакшы, анан меники көбүнчө жакшылыктарга, тойлорго деп чыгаргам да анычы. Анан атаандашуу деле жок, бул досум болот. Мисалы үчүн кечээ менин концертимде деле кызматын кылып жүрдү. Ага чейин аныкында деле кылып жүргөм, ошондой эле. Анан шоу бизнес ыплас деп айтылат да. Сиз бул сөзгө кошуласызбы? Кээде туруп кошулам, кээде туруп кошулбайм. Мисалы үчүн баягы бар эле ыплас десем бүт баары эле жаман эмес да, арасында бар да. Баягы бир карын майды бир неме чиритет деп коет го. Короче, бул деген ырчылардын деле ар кандай бар да. Ошол ыплас кылган адамдар бар, арасында жакшылар андан көп. Ошол сыяктуу эле бир айланып келип эле баары ошо ыплас болуп калат да. Жакшы. Эми сизди мен конокко чакыруудан мурда өзүмдүн Instagram баракчама айттым эле, мен эртең кофе үстүндө маектешүүгө Данияр Эрматов чакырдым деп. Анан ошондо сурооңуздар болсо,
берсеңиздер болот. Данияр Эрматовдон мен колдон келишинче жооп алып берген аракет кылам депчи. Ошондуктан азыр телефонуңузду жандырып, Инстаграмга кирип, өзүңүздүн публикацияңыз астына суроолор турат. Сиздик менинби? Менин Сиз Инстаграмга киресиз. Ооба. Суроолорду окуй баштасаңыз комментарийде. Биринчи суроо. Айтурган деген кыз жазган экен. Не дейт? Шергазы байке суроомо жооп алып бериңизчи дейт. Элзира деген девушкасы экен дейт. Девушкаңызбы, кызыңызбы? Жок, девушкам эмес. Бурул деп коем. Бурулдун сүрөтүн коюп алыптыр, менин менеджеримдин сүрөтүн коюп алыптыр. Кийикси. Сүйлөшкөн кызым эмес. Эч кабатыр болбоңуз, баары жакшы. Кийинки суроо. Не дейт? Данияр Эрматовдун алдына койгон максаты дейт. Ал үчүн мотивация берген нерсеси дейт. Мага бул кандай десем, элдердин өсүүсү, башка жакшы нерселерди көрүп ошолордон мотивация алам. Мотивация аласыз? Анан алдыга койгон максат кандай десем, Биринчиси үй бүлө куруу болуш жакшылык. керек. Албетте, үй бүлө ошол азыр ушул учурда азыр ошо үйлөнүү. Лайк коюптур, бирөө реклама жазып коюптур. Рахмат. Эмне дейт? Окшош суроолорду чогултуруп бир жооп берип койсоңуз боло берет. Мага баягы жаш кезимде кыздарга караганда ит кууган экен дейт. Андай болгон эмес. Болгон эмеспи? Ооба. Балким бир маек айткандырсыз. Мен кыздарга караганда ит кууган деп жазыптыр. Ошочумбу дейт. Жок, андай кууган эмес. Анан мен 3,5 килограмм 700 грамм төрөлгөнмүн. Качан үйлөнөсүз дейт. Кудай буйруса үйлөнөм. Нурлан Насиповдагы концерт берип үйлөндү, сиз да ошентесизби дейт. Жок, азыр пока азырынча белгисиз. Балким берип калышыңыз мүмкүнбү концерт берип? Балким. Ал жолду Аваз Акимов деле. Балким, бирок баягы сахнадан монтип колун сурап, андай деле планым жок. Романтик эмессиз. Мен романтик эмесмин. Ошондой. Анан баласы бар кыз сүйүп калсаңыз эмне кылат элеңиз дейт. Билбейм. Өтө мындай өзгөчө суроо болуп турду. Эмне кылат элеңиз? Билбейм, аны мен ойлонуп деле көрбөпмүн чындыгында. Анан Нариза деген кыз менен сүйлөшкөн кызым эмес. Мен сүйүү мен үчүн бул туруктуу, эки адам туруктуу мамилеси деп ойлойм. Сүйүү эмне дейт? Ырчы же үй бүлө дейт. Үй бүлө албетте биринчи очередде. Андан кийин чыгармачылык, э? Ооба, ата-энеңиз жөнүндө айтып бериңиз дейт. Ата-энем азыр үйдө биздин кызматты көрүп, биздин сыйыбызды көрүп үйдө. Жакшы, анан концерттерди бүтүн Кыргызстан боюнча кыдырып жүрөбүз. Ош, Жалал Абад, кандай эл, кандай кабыл алууда? Жакшы буюрса. Негизи эле Бишкектен башталганда эле жакшы башталды концерт. Ошол 1-март Бишкек, 2-март Нарын, 3-март Көл, 5-март Талас болуп, ушинтип катар-катар 7-8 Ош, 9 Жалал Абад, 10 Баткен. 23 мартта Москвада буюрса болот. Жакшы, бүт жакта жакшы, баягы мен пландагандай, биз ойлогондой эле болуп атат, Кудайга шүгүр. Жакшы, эми бир аз ачык сүйлөштүк, эми мен айтпадымбы, бир аз өзүңүз айткандай коркуп атам депчи. Мен атайыңызга бир тапшырмалар даярдап келгем. Бул жерде 4 тапшырма бар. Өзүңүз бирөөсүн тандап аласыз. Мен азыр сизге 4 суроо берем. Эгер 4-төн тең жооп бере албай калсаңыз, 4-төн тең аткарасыз. Эгерде канча суроого жооп бере алсаңыз, мисалы ар бир тапшырма 1 суроо. Эгер жооп берген болсоңуз, бир тапшырмага аткарып. Бул тапшырма экен ошондой, Мен суроолорду сизге бул жактан берем. Суроолордун биринчи суроо мындай. Башкача суроо, ошондуктан мени карап турасыз, башка жакка көзүңүздү алыстапаңыз. Эч жакты карабай туруп айтышыңыз керек. Көйнөгүңүздө канча топчу бар? Көйнөгүңүздө. Карабай. 6бы? Бирөө токтолуңуз. 10. 10? 6 же 10 кайсы бири? 10. 10 эсептейли. 1 1 2 3 4 5 Андан кийин 6 7.
8, 9, 10. Bu arada topçuda tuğanlarım onday. Keç koysa atkenler. Bu ушундай шоу атайын башкача тигилген да. X логикалык суроо. Ай. Бирок эми жигитче колуңузду алып коюнчу. Сиз баягы сөзүнөн турган жигиттер тапшырманы аткарбай коймой жок. Болду. Жигитче сөз, Дарыгер эң биринчи оорунун үйүнө баратып, эмнеге көңүл буруш керек? Логикалык суроо. Ойлонуңуз жакшылап. Адреске, көчөгө. Бирөөнү токтолуңуз. Адрес? Браво, куттуктайбыз. Биринчи дарекке көңүл буруш керек тоорлу кайсы? Ооба да, биринчи адресин таппаса анан атасынын башына дарылайбы. Сиз логикаңыз аябай күчтүү экен. Шындыгында көпчүлүгү тапкан эмес. Мен сизге чейин эксперимент катары көбүнө берип көрдүм. Так, кийинки суроо. Сабак жакшы окугам деп калдыңыз. 8 жери 9 канча? 56. Жоопту кабыл алдык, жооп туура эмес. Туура эмеспи? 8 жери 9 72. Ошондон сизде азыр 2 тапшырмаңыз бар дагы. 8 жери 9 72 эмес да. 7 жерде 7. Тура. Эсептеңиз. Мен адаштым. Адаштыңыз, Эми 4-чү суроо. Кыргызстандын гимнин ырдап бериңизчи бизге. Билесизби? Эми депутаттарыбыз, анча-мынча саясатчылар адашты. Эми биздин шоу бизнесте жүргөн ырчыларыбыз гимнди билеби деген суроо. Билем албетте. Кеттик. Бирок туруп ырдаш керек да. Комментарийдегилерге мен элестетип койдум уже. Анда келет. Ак мөңгүлүү асказол орталала элибиздин жаны менен барабар сансыз кылым ала тоосун мекендеп сактап келди биздин ата бабалар алгалай бер кыргыз эл азаттыктын жолунда өркүндөй бер өсө бер өз тагдырың колуңда. Браво. 4 суроого жооп бердиңиз. Ой, 2 суроого жооп бердиңиз. 4 суроонун экөөнүн жооп албагандыңыз, Мен тапшырма алыш керек. Тапшырма даярсызбы? Бирөөнү алып тартсаңыз. Мындай аткара турган тапшырма бар. Аткара турган сөзсүз түрдө. Мына ичкерегин алайынчы, азыраак окшойт. Эмне дейт? Үч жумуртканы кармап туруп башка жарат экен. Ал келиңиз. Мен сизге 4 жумуртка берем. Бирок бирөөнү тандайсыз, кайра кармаламай жок. Анын бирөөсү гана бышкан, үчөө бышкан эмес. Бирөөсүн гана жарасыз. Бирөөсүн жарам, если бышканы туура келип калса мен бактым экен да. Ооба. Эгер биринчи тапшырма урматтуу. Дароо эле тандасаңыз, ушул жерден туруп эле. Ооба. Азыр биринчи айтып коеюн. Тапшырмага даярмын, себеби мен өзүм жооп бергенмин. Бул жигитче сөз десеңиз. Жигитче сөз. Башымда эмне болсо да даярмын, айла жок. Бул жерде 3 жумуртка чийик экен, бирөөсү бышыптыр. Алайын анда. 1 2 азаматсыз. Карабай жок. Дароо эле. 1 2 3 катуу. О! Азамат Сексон эми Жаман сүйүнүп атам. өтө Кудайга бактылуу. шүгүр. Не деген тапшырма алып койсуз? Белгилүү ырчы менин досум Нурмат Садыров досумдун баракчасына кирип бир сүрөтүнө сен ырдай албайсың, үнүң жок деп жазышым керек экен. Жазыңыз, кеттик тапшырма. Не дейт? Дос болсо көтөрөт албетте. Жаздым. Көр эле. Досту көтөрөт го мындай бир артка жылдырсаңыз. Эреге. Ырдай албайсың, үнүң жок сенин. Деп Данияр Арматов Нурмат Садыровго СМС ушундай комментарий калтырды. Эми калган 2 суроону окуп берели же жөн окуп коесузбу? Кызык болсо эле. Негизи экөө эле болуш керек болчу, Ооба, же жөн эле окуп коесузбу же кызыкпасаңыз жаап беребиз. Сиз үчүн кызык болуш керек, Мага кызык болуп атат аябай. Суу чачыш керек экен бетке стакан менен. Аны мен чачпапмын сизге. Бирок Бирок тандабай калдыңыз. Сиз чачат болушуңуз керек эле.
Малика Дина досума жазышым керек экен эле, сен тажаттың. Кетчи шоу бизнестен деп жазышым керек экен эле. Демек сизге тапшырмалардын жеңилдери эле келип турбайбы? Ооба. Маликага жазса, Малика Кыз бала. кыз баладай капа болуп башкача болмок. Анын урматтуу досум чыгып калганына сүйүнүп атам. Өзүбүздүн достор. Жакын дос тура түшүнөт деп. Эми сизде деле мүмкүнчүлүк бар, мага сурай берип, ушул тапшырмаларды эми мен Нурлан Айсип менен алып берели, бирок жумуртканы башка жагында алып берели, бирок бул жерде 3 тең эле. Если ойно десеңиз ойнойм. Жумуртканы алып кой андай. Алып берели. Эгер ойно десеңиз ойнойм. Эми бул жерде бүт эле неме болуп калбадыбы азырчы, жалаң. Хоч не хоч жарыш керек болуп калды башыңа. Бизде барбы? Анда суу чачканды калтырып берели. Ушул сыяктуу мага 3 тапшырмаңыз барбы? Өзүңүз эле ойлоп коерсиңиз болот. Да, жазам деп аттуу эле. Эми ручка берсеңер. Мага 3 тапшырманы даярдап алыңыз. Ато тияктан айтат экенмин, сен өзүңө кылып көрбөйсүң ушул нерсени деп комментарийдечи. Анан пусть өзүмө да кылып коеюнчу. Эмендер аткардыңбы дегенде. Мына ушуну бул жак бетине жазып коерсаңыз болот. Тапшырманыбы? Мен тапшырманы мындай эле айтпаймынбы. Сурон Сиз тапшырманы мен өзүм тандабайм. тапшырманы. Же өзүңүз айтасызбы? Бирден жооп бер анда. Суроолор бирден берейин. Кыргыз туусу качан бекитилген дейт? 94-жылы болуш керек, же 3пү? Мен суроо мынчалык суроо. Башка Жо нормально эле. Мен өзүм туулган күнүмдү жакшы билбейм мындан кийин. Кыргыз туусу 94-жылы болуш керек. Жоопту кабыл аласызбы? кабыл алат окшойм. Неправильно? Туура эмес экен, макул, мен бир жазам бар, кийинкиси. Экинчи суроо. Асман менен жердин ортосунда эмне бар дейт? Мынасы сага. Логикалык суроо го бул, Асман менен жердин ортосунда. Эмне бар? Билет окшойсуң, күлгөнгө карап. Жок, эмне бар? Сиз айтыңызчы. Жооп жокпу? Жооп жок десең айтайын. Аба болушу мүмкүн. Жакындадың. Жакындадың да тур, кийин алыстатыш керек болду да турматтуу көрөрмандар. Эмне бар? Асман менен жердин ортосунда. Жооп жокпу? Аба. Туура эмес. Же аралык. Ошол сыяктуу. Ошол сыяктуубу? Айтайынбы жообун? Жообун айтсаңыз тапшырманы аткарасыз. Асман менен жердин ортосунда эчтеке жок. Бар. Эмне бар? Билбейм. Жообу асман менен жердин ортосунда менен деген сөз бар. Менен деген жазуу же болбосо сөз бар. Асман менен жердин ортосунда. Бул логикалык суроо. 4 тапшырма тең аталып калат ошо. Кийинкиси. Так, кеттик. Таблица 7-8 канча дейт? 48 mi? Жок. 56. 56 да. 7-8 56. Улуу жазуучу 1928-жылы төрөлгөн болуш керек, анан 2008-жылы 2008-жылы болуш керек. Тура эле? Тура. Мен ошондо кандай болуп калды? Бир сурооңузга жооп бердим, үчөөнө жооп бере албай калдым. Үчөөнө жооп бере албай калдыңыз, ошон үчүн азыр бул жерден үчөөнү тандашыңыз керек. Бирден. Чекисин баштайынчы. Окшош тапшырмалар деле болуп калышы мүмкүн сиздикине. Эшектин үнүн туурап бер дейт. Бүгүнкү Кофе Тайм программасында бул мыкты алып баруучу мыкты тамадаш Эргазыдан бир эшектин үнү болсун анабыз. Парадис куудул деп коюшпу. Тамаша. Кандай болчу элем? Мен ырчылардын абалын эмчип жатам. Чынында кыйын экен, Ошо да.
Шындайбы? Суу чачуу бетке стакан менен дейт. Манасы сага. Мына стакан менен бетке суу чачуу дейт. Тапшырма. Чуңуз. Ачпаңыз. Мен аядым Эгер жинге тийбегенде дең, эгерде мага бир аз дагы жинге тийгенде баарын чачмакмын. Мына ошол үчүн Биринчи коркутуп койдум бир аз. Данияр Рыжматов чакыраардан мурда ойлонгула деп койбойсузбу? Ойлонгула силерде, жакшы. Бирок эми мен тапшырманы аткарып атам, эми акыркысы калдыбы? Бирөө, Кайсысын алсам экен? Эми кичүүсүн алсам, оор тапшырма келип калып атат. Мына карайчы. Короздун үнүн дейт. Ал оңойрок бирок. Бул оңойрок экен. Буну күндө эле угуп атабыз, туурабы? Эң жаман көргөн эме ушулар болуш керек да. Кукареку. Жок, кабыл алынган жок. Кабыл алынган жокпу, Ушундай го короздун үнү, башкачабы? Сен мындай жасалма короз болуп калдың. Китайскийби? Оригиналын турап элем да. Кукареку. Жок. Эң акыркы сизге тапшырма айтайынбы, кандай тапшырма? Чыныгы досуңуз барбы? Чыгармачылык чөйрөдөн айырмасы жок. Негизи досуңуз барбы? Досторум аябай көп. Көп, Кимге чалабыз ошондо? Дайрис Мадияров агабызга чалып көрөйүн анда, Бул баягы болсо тарс берем, болбосо жок деген эле адамдарга кирет да. 30 000 сом, Ооба. бир айга. Кандайсыз? Жакшы, өзүң кандай? Жакшы. Гастроллер жакшы болуп атабы? Жакшы, Кудайга шүгүр. Каяктасыз? Ош. Жакшы. Эртең концертке кел, урдап кетиң, Майлы. Дарикен эме, мага срочно 30 000 сом керек болуп атат. Мен өзүм жакшы жок болупту азыр. Мен Кубатовго да тыйын беришим керек эле, бере албай атам. Кандай болду концерт? Вариант жокпу? Жакшы концерт. Азыр бирөөдөн таба албай атам, өзүмдө. Хорошо, анан чалам сизге. Эми Баткендеги концертиңер директор айтты да, Даниярга уже 200 билет өтүп кетти дейт го, бердиң беле билет? Ооба, ал жактарга билеттер кеткен да, жакшы экен анда. Даниярдыкын акчасын илер өзүмен уже билеттер таба алышат деди. Калган жерде билбейм. Бизге кызыл кыят менен болду. Секреттерин баарын ачып салдым. Демек сиз Баткенде концертиңиз аншлаг болуп турбайбы? Кудайга шүгүр эми баягы жакшы эле болуп атат. Аваз Акимов чалып атат мага. Силер иштешип көрүңүздөр. Азыр ырчылардын баарын эле 20 000 сурат, 20 000. Доске кандайсың? Жакшы, өзүң кандай? Жакшы. Не кылтасың? Азыр жумуштар менен эле шаарда. Мага срочно 20 000 керек болуп атат да, Доске. 2 күндөн кийин берет болдум сага. Жок беле? Неге? Не болуп кетти? Мындай анан айтып берет болчумун сага, Доске. Азыр срочно керек болуп атат. Бүгүн канчасы? Бүрсүгүндү берем сага. Бүгүн канчасы? Бүгүн 6-сы, досум. 6, 7, 8 бересиңби? Ооба. Мен баягы тиги неменики бар? Эле. Ошо берем да мен сага кыскасы. Кыскасы берип тура аласыңбы? Ооба, Доске, хорошо. Дадаган кетейин. Эфир болчу, Доске, рахмат. Бачы. Ооба. Мынакей, Шергази менен сүйлөшүп койсуң. Аваз Акимов, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кандайсыз, жумуштарыңыз жакшыбы? Жакшы, өзүң кандай? Жакшы. Сизде Coffee Time көрсөтүүсү Share Channel YouTube каналы, ошондой эле 7-чи канал тамашага салып турат. Биз бул жерде 20 000 сом 2 күнгө сурап көрөлү десем, жакын досум деп сизди тандады. Куттуктайбыз. Рахмат. Мен негизи таңалып атам, бака өзүм акча сурап келет. Ошону айттым эле мен дагы. Макул, сизге ийгилик каалайбыз. Макул. Силерге да ийгилик таалайт. Макул. Эң сонун эми урматтуу Даниярга алтындай убактыңызды бөлүп көрсөтүүгө келип биз менен ачык акын маек куруп, оюнга оюндай катышып, өзүңүздүн мыкты сапатыңызды көрсөтүп бердиңиз. Биз сизден үлгү алсак болот. Эми чындыгында өтө жөнөкөй ырчылардын сап башындасыз. Мен ар дайым айтып келем,
жөнөкөйлүктү биз ушул Данияр Ерматовдон үйрөнсөк болот деп. Себеп дегенде мен Рахмат. сизди ырчы катары эмес, ага катары сыйлайм. Жердешпиз өзүңүз айткандай. Анда эмесе сизге эркин микрофон берели, ага чейин ар бир келген конок бизге мындай белек таштап кетет да. Көрүүчүлөрүбүзгө. Анан бүгүн сиз дагы кандай белек таштап кетесиз, кандай мүмкүнчүлүк? Аха. Биринчиден рахмат сизге, чакырганыңарга рахмат. Кубанычтамын. Ошо негизи адам менен адамсың дейт, ошол сапаттан ар дайым жазбаганга аракет кылам. Анан жалпы мекендештерге ыраазычылык, бар болуңуздар. Анан белек боюнча мен балким Америкадан, балким Москвадан утуп алышыңыздар мүмкүн. Ошондуктан мен бирдик салып берейин, 1000 единица салып берейин. Ким эгерде бирок кызыктуу комментарий жазса, же ырсап менен кыскасы өзгөчөлөнсө, бир башкача күлкүлүү же ошондой. Аны өзүңүз тандайсыз. Же сөгүппү дей берейин, тамаша. Эң жакшы сөккөнгө деп коесузбу? Албетте, тамаша бул. Анан жакшы комментарийлерди өзүбүз тандайбыз. Ал үчүн сөзсүз каналга катталышыңыз керек, бирок. Каналга подписаться басып, ооба, коңгуроonu басып, лайк басып, андан кийин комментарий 3-чү орунда да. Жөн эле комментарий жазып койсоңуздар да болбойт, сөзсүз катталып туруп, коңгуроonu басып, анан лайк басып, анан комментарий жазсаңыздар, комментариңиздерди кабыл алып, 1000 бирдик салып беребиз. Эгерде андан да жагып кетсе, андан да көбүрөөк бирдик салып берем. Эгер Данияр Ерматовдун көңүлүнө жакшы, купулуна өзгөчө толгон болсо, 1000ден деле ашык бирдик салып коет, Ооба. Бар болуңуз, чоң рахмат. Ушундай убактыңызды бөлүп келип бердиңиз. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Share Channel YouTube каналы, ошондой эле 7-канал Coffee Time көрсөтүүсү. Аны алып барган мен Шергазы Турдукулов. Ар дайым биз менен болуңуздар. Буюрса, кийинки көрсөтүү мындан да кызыктуу болот деп сөзсүз түрдө биз аракет кылып сөз беребиз. Эмне дейсиз? Көрүшкөнчө көрүүчү. Тиги неме даярдыкын өчүрүлө салбайсыңарбы? Кыскартып койгула анда. Кыскартып.